Достор, мен бүгін сіздер менен өзімнің башыман өткен бір оор күндөрүмдөн бір кичинекей бір бөлүгүн айтып берейин деп чечтим да. Мен şu 9 класс окуп аткан балам тоого барып жыгылып кетип каза болуп, анан ошондо ооруп жатып калдым да, чүккө жатып калдым. Ошол эле мезгилде менин дагы 10 жаштагы уулум эпилепсия болуп ооруп баштады да. Эпилепсия деген ооруну мен укпаптырмын дагы, көрбөптүрмүн да, ал ооруп мындай айыкпай турган оору экенин да билбептирмин. Ошентип баягы орустар айткандай кырсык жалгыз келбейт экен да, анын биринин аркасынан бири келет экен. Баламды жоготконум бир тең, балам ооруганы бир тең, анан ошо экөөнүн тең кайгысын көтөрө албай өзүм жатып калганым дагы бир тең болду да. Мына ушундай күндөрдө баягы тууган дагы өзүнүн милдетин аткарып кетет экен, кайындар дагы, достор дагы, кошуна дагы баардыгы өзүнүн милдеттерин аткарып кетет экен дагы. Анан баягы сен өзүңдүн проблемаң менен, баягы өзүңдүн болуп жаткан ушундай оор күндөрүң менен өзүң эле жалгыз калып калат экенсиң да. Мына ошондой күндөрдө бир күнү жалгыз жатып анан ойлодум да. Биринчи таарынып баштагам, эмне үчүн мени таштап кетишти баардыгы, мен ушундай оор күндөрдө депчи. Анан кайра бир күнү ойлодум да, баардыгынын эле үй жайы бар, бала чакасы бар, жумуштары бар, баары мени карап отура албайт да. Ушундай жалгыз калган күнү анан ойлонуп баштадым да. Мен бул акыбалдан өзүм гана аракет кылып чыкпасам, эч ким жардам бербейт экен депчи. Анан бир гана Алла жардам берет экен, анан бир гана өзүм жардам берет экенмин деп мен күн түнү Алладан суранып баштадым да. Алланы айттым да, мына өзүң берет экенсиң баланы, кайра өзүң алат экенсиң. Баламды берсе оорунда берет экенсиң, кайра шыпасын да берет экенсиң. Баардыгы Алла сенин колуңда турбайбы? Анда сенин баардыгы сенин колуңда боло турган болсо, анда мага бүгүндөн баштап күч бергин, дем бергин, акыл бергин. Ушул кайгылардын баарын көтөргөнгө мага бир жол таап бергин, ден соолугумду да бергин, байлыкты да бергин, дөөлөттү да бергин. Ошондой баягы жалгыз калган күндөрдө осознание деп коет экенбиз, ошон үчүн бир өз адам анализдейт экен да. Мындай күнгө кандай болуп туш болдум, ана бул кайдан келип калды депчи, ошондой күндөрдө ойлондум да. Эми мага баягы баламдын каза болгону, баламдын ооруганы, анан менин ооруганымдын бүт баардыгы тең Алладан экенин билдим. Анан ошол күндөн баштап мен Алладан суранып баштадым. Алла, сен күчтүү экенсиң, чындыгында эле менин колумда эчтеке жок экен. Мен бир болбогон эле бир пенде экенмин, алсыз. Анда эгерде Алла сен ушунчалык күчтүү болсоң, анда сен мага баардыгын бер деп сурандым да. Күч бер, ден соолук бер. Ушул кыйынчылыктардын баарын көтөргөнгө акыл бер. Анан байлыгыңды дагы бер, дөөлөтүңдү дагы бергин, телегейимди тегиз кылып баардыгын бер деп сурадым да. Анан чындыгында Аллага чексиз шүгүрлөр болсун, мен ошо сураган нерсемден дагы ашырып дагы берди да Алла. Ошондуктан мен ушул ситуацияларымды, баягы өткөн күндөрүмдү, кандай жолдор менен өткөнүмдү, кандай адамдар мага жардам бергенин, ушулар жөнүндө мен сиздер менен бөлүшөйүн деп, абдан бир сонун депрессиядан чыга турган 21 күндүк өтө күчтүү, сиздин жашооңузду, меники кандай өзгөрсө, сиздикин да ошондой өзгөртө турган абдан сонун бир тренинг даярдадык. Кудай буйрса, бул тренингибиз мына башталганы турат. Ошондуктан ушул тренинг сиздерге кызык болуп атса, азыр ушундай мендей акыбалда кимдер болуп жатса, ушундай ситуациядан чыккыңыздар келсе, анда ушул видеонун алдына плюс белгисин коюп коюңуздар, же өзүңүздөрдүн телефондоруңузду кайрылыңыздар. Бизде бардык соцсеттердин бүт баарында менин телефондорум бар, же ошол жакта биз менен, биздин командабыз менен тезирээк байланышыңыздар, шашылыңыздар, күтөбүз баардыгыңыздарды.